Ömürde karangımdı жарык кылар. Ömürde korkpos жанды алып тынар. Ажалга окучум үчүн барам деген биздин агай Айкөл Сызай ыйыксызай. Биздин агай аны кошол бакты кеп, ал сурасак айткандарыңыз жакшы кеп, батырасыз чыккан көндүн ар бирин окуучуларыңызга таалай тилеп, бак тилеп, андайда күчөп менин кайгым улам. Ачышат каректерим кайгыруудан, кейбейим асыл буюм жоготуудан, коркомун биздин агайдан айрылуудан. Урматтуу агайлар, урматтуу коноктор, урматтуу мектеп окуучулары, урматтуу футбол ойноочулар. Эми алан тууралуу жакшы сөздөрдү айтты, баардыгыңыздарга ыраазычылык. Чынында азыр толкунданып турам. Бирөө атасы менен сыймыктанат экен дейт, атам министр деп. Бирөө атасы менен сыймыктанат экен, атам бир ишканада директор деп. Бирөө атасы менен сыймыктанат экен, менин атам бизнесмен деп. Мен атам менен сыймыктанам. Атам бизнесмен да эмес, министр да эмес, директор да болгон эмес. Болгону атам адам болгон. Болгону жөнөкөй адам болгон. Мен ошо менен сыймыктанам. Бүгүнкү сиздер ушундай атамдын элесине ушундай урмат менен келгениңиздерге сиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн турнирди биринчи чамбекиден баштагандан кийин токтоп калды. Эми өзүбүздүн айылга мына насип болуп спорт алымчасы куруп калыптыр. Жыл сайын өткөрүп туралы деген ниетте кылдык. Болгону максат атамдын футболго кызыкканы үчүн гана футбол өткөрөлү деп чечти. Анткени мен кичинемден Аландын айткан футболисттерин угуп чоңойдум да. Азыр илгерки белгилүү футболчулар сураса мен баарын билем. Себеби атам көп айткан эле. Анын көп пайдасы тип атат. Атам ар бир гезитти, подписка мектепке жазылган гезитти биздин үйгө көтөрүп келчү. Кыргыз туусу, ошол эле эркин туусу, ошол убактагы оппозициялык манайдагы асаба гезити, ошонун баардыгын окуп, агайлар окуп бүткөндөн кийин мен окуп берет элем абама. Ошол нерсени менин жашоомдо буну журналисттик иште мага чоң пайдасын тийгизди. Анан бир иш менен чет мамлекетке чыгып калдык эле, ошол жерде авамдын айткан пайдасы тийгени бизди гид ошол Кытайга барып калганда спорт залга алып кирип белгилүү футболчулардын жаштыгындагы сүрөтүн көрсөтүп тамаша иретинде бул кайсы футболист деп сурап калды. Ошондо менин жанымдагы коллегаларым билбей калды. Ошондо Пеленин жаштыгындагы сүрөтү атам мага 5-чи же 6-чы класста болуш керек, Кыргыз туусу гезитине чыккан эле акыркы беткечи. Ошол сүрөт элесимде калган экен. Бул Пеле десем, ошол жерде кытайлар дагы кол чапты да. Бунун айткан себеби атанын балага ар ким ар нерсе калтырат экен. Кээ бир байлык, кээ бир билим башка. Бирок менин атам мага билим калтырды да. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн. Бунун атасы жогорку балким чет мамлекеттик андай эмес. Болгону ошол ар бир окуган гезит менин жашоомдо чоң пайдасын тийгизип атат. Ошол ар бир айткан сөзү менин жашоома чоң пайдасын тийгизип атат. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү оюнда кемчиликтер азыр болуп, кемчиликтер же башка нерсе болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Анткени бул тамашада биринчи уюшулушу баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ошондой эле бүгүнкү эскерүү аземине келген кадырлуу коноктор. Мына бүгүн биз чыгаан мугалим, дасыккан тарбиячы Асатылла Асаттаровдун эскерүү аземин ачык деп жарыялаймын. Бул кен тууган туушкандары, достору, балдары келип отурат. Эскерүү аземин ачуудан мурда мен агайдын жаркын элесине баш ийип таазим кылып, ордубуздан туруп 1 минутталык аза күтүү зыйнатын аткарып койсок. Элесиңе гүл дестелер тагайын. Сиз баштаган улуу иште чалыкпастан баштайын. Билим берип балдарына илимдин. Сиз сыяктуу алгы ишке мен шакиртиң жарайын. Мугалимдер жамааты, тамаша элим, авамдын эскерүү кечесине куш келипсиздер. Мен авам Абсаттаров Асатилла агай жөнүндө айтып кетсем, мен авам менен бирге мугалим болуп, эрчин иши бирге иштеп жүрдүк. Биздин атайын эскерүү аземине келген коногубуз менен тааныштырып кетейин.
Бул киши Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүн аппаратынын жетектөөчү адиси Азамжан уулу Акматовго сөз кезегин берсек. Ага эжекелер, урматтуу окуучулар, урматтуу тамашайли, бүгүнкү эскерүү аштабыздын Асатилла Абсаттаров агай аштабыздын эскерүү иш-чарасына келген коноктор, меймандар, бүгүнкү иш-чарадан эмнени максат кылсак болот, эмнени туюнсак болот, же болбосо келечекке эмнени мындай өзүбүзгө алсак болот. Бүгүнкү иш-чара ушул Азамат Абсаттаров айткандай байлык, бийликтин ээси эмес, жөнөкөй бир адамдык касиеттин ээси болууну туюнтуп, элге бүгүн көз өтүп кеткенден кийин да ушул азыр кесиптештери жана анын үй бүлөсү, аны көргөн адамдар айтып жатат. Ошондуктан мен бүгүнкү иш-чараны уюштурган ушул мектеп жамаатына, ушул тамаша элине, ушул Азамат Абсаттаровдун, Асатилла Абсаттаровдун үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдирем. Ардактуу эсалуудагы дем алып жаткан пенсионер агайларыбыз Турбанов Турsun агайга беребиз. Кыргыз деген жашап келген көч менен, кыргыз деген журт көтөрүп көчтөгөн, окутуп 100 миңдеген балдарды Асат агай сен артыңда изин кала төшпөгөн. Кыргыз эли жашап келген кылымдарды көптөгөн, кан майданда кылыч найза эч бирине өтпөгөн сан балдарды тарбиялап окутуп, Асат агай сен артыңда атын кала төшпөгөн. Өз ишинде даңкы кетип далайга, достору көп, аксы ноокат алайда, өз ишинде кылса элге жакшылык, мунун өзү барып турган каалайда. Эгемберди Эрматовдун досу эле, Катарбаса экөө эгиз коз эле, бир чечишип элге келген көйгөйдү Асат агай жакшы адамдын досу эле. Бул жалганда жакшы көрүп, гүл дестелер түрлөрүн, так эсимде бүгүнкүдөй Асат менен бирге иштеген күндөрүм, жүрсөң керек, так бейиштин өзүндө жыттап коюп кызыл тазыл гүлдөрүн. Бул дүйнөдө биз жашайбыз күндөлүк. Дүйнөдө биз жашайбыз күндөлүк. Акча, мансап, мерездик керек болот. Ошон үчүн изденебиз түйшөлүк. Угуп койгон Зайыр менен Сайдилла, сурабагын өзүм берем күбөлүк. Асат агай, элестердин жүрөктөрдө, сезимдерде жашай берет күбөлүк. Бердиңиз, түгөнбөс алтын кениңиз. Исмаилов Фарпеден, Акжол Камбаров орто мектебинин физика математика мугалими мен. Бүгүн биздин өзүбүздүн орусча мугалимибиз Асат Абсаттаровдун жалкын эресиге арналган турнир болуп атат. Шу турнирге 18 команда кошулду. 18 команданын ичинен 35тен жогору бир топ, 35тен пасы бир топ болуп, ар бир топко өзүнчө приздер коюлду. Ар бир топтун жеңүүчүлөрүнө медалдар коюлду. Ар бир медалга 1-чи, 2-чи, 3-чү местага 35тен жогорку балдар топтун 1-чи оюнга 5000, 2-чисиге 2,500, 3-чүсүгө 1000 сом. Андан кийин 2-чи 35тен кичинеги топторго 5000, 1-чи местага, 2-чи местага 2,500, 3-чү местага 1000 сом коюлуп, андан кызыктуу жери ушул эки топтун жеңүүчүлөрү супер игра деп койсок да болот. Ошолор жеңүүчүлөргө кубок беребиз, кубок анан 1000 сом акчасы менен ушуларга тапшырышка биз бүгүн Асатилла турнирде ушундай немелерди койдук. Бүгүнкү Асатилла Абсаттаровдун турнирге коюлган негизги бүгүнкү фонд, мындайча айтканда акчалай приз 20 000 акчалай болду. Ошо 20 000ди ушул бардык калыстар менен биз ушул оюнчуларга так бөлүштүрүп берип аткан учурубуз. Анан мындан аркыдагы кызыктуучу приздерибиз бар. Күчтүү коргоочу, күчтүү вратарис, күчтүү чабуулчу деген оюнчуларга биздин өзүбүздүн приздер бар. О приздерди акчалай эмес, мындай буюм кетер перчатка, футболка тапшырабыз, Кудай кааласа. Мен Гапаров Мирталип Абсаттарович, маркум Асатилла Абсаттаровичтин бир тууган инеси болом. Мына бүгүн
ошол агамдын жаркын элесине арнап ушу эскерүү иш-чарасын тамаша айылында ушу өзү 30 жылдан ашуу иштеген мектептин стадионунда өткөрүп жатабыз. Агам мына бүгүн арабызда жок. Бул киши бүгүн болгондо ушу 65 жашка толмок. Шумажал арабыздан бул кишини эрте алып кетти. Эми башка жазганга айла жок экен. Анан мына балдары, бир туугандары биригип ушу агабызды эскерип, ушул айылдын тургундарына оюн уюштуруп берели, футбол оюнун уюштуруп берели деп уюштуруп берип атабыз. Футбол оюнун уюштурганыбыз себеби бул агам ушу өзүнүн кесибинен тышкарыда бул спортту өтө сүйчү. Спорттун арасынан ушул футбол оюнун аябай жакшы көрүп, сүйүп эме кылган. Мына өзү Оштогу педагогикалык институтта окуп жүргөндө ошонун сборный командасы да ойночу. Бүт эл аралык футбол оюндарын үзбөй такай көрчү. Оюнчуларды болсо бүт пофамильный билчү бул агам. Вот ошон үчүн агам жакшы көргөн оюну деп ошону туура көрүп футбол оюнун уюштуруп берип атабыз. Мына бүгүн айылдын өзүнөн 16 команда айылдар арасында окуучулар арасында бирге өткөрүшүп атат. Алардын 35 кичтен жогоркулары командалары бар, 35 жашка чейинки. Агам өтө жөнөкөй, өтө кичпейил, өтө түз, ички дүйнөсү өтө кенен, жүрөгү ушу барактай таза киши болчу. Жаш менен карыга да бирдей мамиле жасап, ошон үчүн ошондой жөнөкөйлүгү менен бул киши ушу элдин арасында унутулгус элестери калды. Ошол эми агамдын жаткан жайы жаннатта болсун, акырет абад болсун, калган өмүрүнү ушу балдарына берсин. Агам ар дайым биз менен, мунун жаркын элеси эч качан унутулбайт.